Камила Гасмалиева жалгыз бой эне, туруктуу жумушу жок. Ал 3 баланы тарбиялап чоңойткон. Учурда улуу кызы сүрөт редактору болуп иштеп, үй бүлөнүн кем карчысын толуктайт. Ушул жылы электр энергиясынын баасы көтөрүлгөнүн уккан Камила айым аргасынан башка өлкөгө кетүү жөнүндө ойлоно баштаган. Я не знаю, как остальные люди, но я... Менин жумушум кээде болот, болбосо жок. Кыш бою электр жарыгына төлөгөн акчам чөнтөгүмө туура келген жок. Биз орточо үй бүлөбүз, бирок баарын эле кыйын деп ойлоп жатам. Баары эле кымбаттай баштады. Балдардын келечегин да ойлошубуз керек. Мындан ары эмне болорун билбейм. Өткөн жумада президент Садыр Жапаров энергетика тармагынын ардагерлери жана адистери менен жолугушуп, буга чейин колдонулуп келген 700 киловатт-сааттык чектөөнү алып салуу боюнча тапшырма берген. Муну менен катар өлкө башчы электр энергиясына болгон баа саясатына өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган. Бул маселеге байланыштуу бүгүн энергетика тармагындагы адистер, экономисттер чогулуп маалымат жыйыны өткөрүштү. Анда тариф саясатынын айланасында болуп жаткан маселелер көтөрүлдү. Кыргызстандын өнөр жайына эмгек сиңирген ишмер Замирбек Узагалиевдин айтымында электр энергиясына болгон тарифти жогорулатуу маселеси бүгүн эле жарала калган жок. Ал бул боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, коомчулукка туура маалымат жеткирүү зарылдыгын белгилейт. Эң кымбат нерсе дүйнө жүзүндө ушундай. Эң кымбат нерсе электр энергия. Ана муну арзанда табыз десең, анда биз кандай? Бизде ушундай парадокс болот бүгүн жерде. Мына көмүр электр энергиядан кымбат деди. Газ кымбат. Алар үй боюнча свет чыкпайт да. Электр энергия газ чыгара албайт, отун чыгара албайт. Ошон үчүн бул айтып атам, эң акыркы жыйынтыктуу энергия бул электрический энергия да. Буга биз аябай муну дагы үнөмдө пайдаланышыбыз керек, туура пайдаланыш керек. Алыс болбойт. Башка жол жок. Энергетика боюнча эксперт Жаныбек Омаровдун пикиринде аталган маселе энергетика системасын жөнгө салууга аракет кылуунун бир ыкмасы. Көтөрүү гана маселеси эмес, баягы биз көбүнчө акцентти тариф көтөргөн жагына коюп атпайбызбы? Бул энергия системаны эң биринчи ирет башкаруу жагынын натыйжасын жогорулатыш керек. Энергия системадагы чыгымдарды минимумга түшүрүш керек. Жана жеке менчик кандай башкарылса, өкмөт дагы ошолор менен мындай бир деңгээлде чыгымдардын деңгээли төмөн болуш керек да. Жоготуулар жана электр энергия жоголуп атпайбы? Техникалык жоголуулар жана орто жолдо коммерциялык жоголуулар. Ошолор минимумга түшкөндө анан бир минималдуу бир чыгым бар. Ошону жабыш керек тариф. Ошону электр энергия пайдаланган карталар төлөш керек. Анан төлөй албаган гана үй бүлөлөр, жанагы жардамга муктаж болгон үй бүлөлөр, алардын саны такталып туруп, ошолор гана жардам алыш керек. Алар анча деле көп энергия пайдаланбайт. Алардын артынан саясатташып, кардарлардын баардыгын субсидияга отуруп алышкан. Бул ситуацияны өзгөртпөсөк, бул энергия сектор жакшырбайт, мунун артынан экономикада кыйын болот, өсүшү жана карыздар көбөйүп, анан бүт проблемалар чыгат. Ушул тапта калк электр энергиясы үчүн 700 киловатт-саатка чейин 77 тыйындан, андан ашса 2 сом 16 тыйындан төлөйт. Ал эми тоолуу аймактардын тургундары 1000 киловатт-саатка чейин 77 тыйындан, андан ашса 2 сом 16 тыйындан беришет. Жылуулук үчүн 1 гигакалорийге 1134 сом 76 тыйындан төлөп келишет. Жаңы тарифтик саясатка ылайык президент турмушу начар. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 74 тыйын кылып чектөөнү алып салууну сунуштаган. Ошондой эле тоолуу жана жашоо шарты оор алыскы райондорго 1 сом 40 тыйындан берип чектөөнү таптакыр алып салууну айткан. Ал эми жашоо турмушу жакшы үй бүлөлөргө 1 сом 40 тыйындан сатуу сунушталып, муну менен катар чектөө алынарын билдирген.